За счет повышения конкурентоспособности производителей стран это задача минимум. Задача же максимум является... Кече Бишкекте Евразиялык экономикалык форум өттү. Мындай масштабтагы иш-чара пандемия башталгандан бери өтө элек болчу. Ага 15 мамлекеттен 2000ден ашык адам келип, 30дан ашуун иш-чарага катышты. Талкуулар 4 аянтчада 21 тематикалык сессияга бөлүнүп өттү. Конечно, мы будем... Кол коюлган эң маанилүү документтердин бири Евразиялык Агроэкспресс айыл чарба продукцияларын жана азык-түлүктөрдү тездетилген темир жол жана мультимодалдык ташууларды ишке ашыруу боюнча кызматташуу меморандуму болду. Ага ылайык Кыргызстандын продукцияларынын алгачкы тонналары жакын арада Россияга ташыла баштайт. Мындан сырткары Евразия өнүктүрүү банкы менен санариптик өнүктүрүү министрлигинин ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Мероприятия. Бизнес, валюта рыногу, санариптештирүү, электрондук соода, билим берүү жана туризм форумдун негизги темалары болду. Бул иш-чара ишкер чөйрөнүн, серепчилердин жана мамлекеттик органдардын ортосунда диалог түзүүгө шарт түзүп берди. Форумдун алкагында жөн гана меморандумдар эмес, реалдуу ишке ашчу долбоорлор боюнча 10дон ашык документке кол коюлду. По итогам форума было подписано... Эгерде 2013-жылы эсептешүү үлүшү 63% түзсө, акыркы маалыматтарга караганда сооданын 75% улуттук валютада жүргүзүлүүдө. Доллардын үлүшү 2013-жылдагы 30%дан 2021-жылы 19%га чейин төмөндөдү. Рынокто болуп жаткан өзгөрүүлөрдү эске алуу менен улуттук валютада эсептешүүлөрдүн көбөйүү ыктымалдыгы жогору. Комиссиянын эксперттеринин айтымында үлүштүн көрсөткүчүн 85%га чейин күтсө болот. В дни проведения форума Форумда ЕЭП аянтчаларында баалуу кагаздарды жайгаштыруу жана жүгүртүү, туруктуу энергетикалык коридор түзүү тууралуу дагы сөз болду. Биринчи Евразиялык экономикалык форумда ЕЭП дүйнөдө болуп жаткан азыркы өзгөрүүлөргө даяр экендиги дагы белгиленди. Непосредственно Биздин бирикменин индустриалдаштыруу картасы түзүлдү. Анда жалпы баасы 300 миллиард доллардан ашкан 180ге жакын долбоор жана жалпы баасы 16 миллиард долларды түзгөн 170 долбоорду камтыган айыл чарба тармагынын картасы түзүлдү. 6 торговых соглашений с третьими странами. Эске салсак, 2022 жыл ичинде Кыргызстан жогорку Евразиялык экономикалык кеңешке, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешке жана Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешине төрагалык кылат. Автандил Бактыбеков, Жумабек Исманалиев, СТВ.